мына азыркы соц тармактардагы таркалып жаткан бир таластык кыргыздын патриот чындыктын көзүнө жеткен бир жараныбыз кайрылган экен. Бакиев Курманбек Салиевичтен кечирим сурап. А менин сунушум болот эле да, мына ушул Кыргызстандын 7 областынан же болбосо жалпы Кыргызстандын эли, жаштары, кыргыз эли мындай азыркы түшүнүк менен айтканда мындай флешмоб чыгарып, колдоо көргөзүп, соц тармактардан болуп айтабы бир ушундай бир моралдык бир аракеттер менен биз чындыгында Бакиев Курманбек Салиевичти Кыргызстанга алып келишибиз керек. Себеби ооба биздин бүгүнкү күн жакшы, Кудайга шүгүр. Эртеңки күнүбүз дагы жакшы болсо керек. А келечегибиз кандай болот? Бул кооптуу маселе. Келечегибиз кандай болот? Муну эч ким билбейт. Азыркы күндөгү болуп жаткан саясатка салыштырмалуу. Азыркы биздин президентибиз урматтуу Сооронбай Шарыпович айтып атат, коррупция менен күрөшүү өтө солгун болуп жатат. Буга бир чечкиндүү аракет көрүш керек деген сөздөрүн айтып атат чогулуштарында. Бул чечкиндүү аракеттерди көрүш, бул Сооронбай Жээнбекович Шарыпович ишке киришкенден баштап эртеси уже бул иш жүзүнө ашыш керек эле. Тилекке каршы иш жүзүнө ашкан жок. Коррупционерлер кайра күч алууда. Өттү. Мына коронавирус вирусуга караганда мына коррупция оорусу өтө кайра күч алды. Өзбекстан канча гектар жерди алып койду деген дагы маселелер. Мына Тажикстандагы ок атуучулар Бакиев учурунда мен ушул маселени мен укпаптырмын. Же кичине болгондурмунбу, же анчалык. Балким Тажикстан чегаралары маселелери боюнча балким бул нерсе болгон эмес. Бирок азыркы күндө ар бир жумасында бул маселе козголуп жатат. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, жердештер, Кыргызстандын эртеңки келечеги үчүн, өнүгүп өсүүсү үчүн чычкан сойсо да касап сойсун деп кыргыз бекерден айткан эмес. Демек, Кыргызстанды башкаруу турган, колунан келе турган адам Кыргызстанды башкарыш керек. Бул тарыхка көз салуу менен, азыркы күндү назар кылуу менен, менин оюмча бул Бакиев Курманбек Салиевич. Жанагы жигитибиз таластан айтты. Кечиримдин сурашып, бул кечирим сураа деген бул чындыкты айтуу деген. А мен болсо Оштон болом. Ош облусу, Чоң Алай району, Кашка Суу айылынан боломун. Мага айырмасы жок. Мен Оштон болсом, Чоң Алайдан болсом, мага Баткендин, башка жактын не тиешеси бар, өздөрү чечет да ошол жакта деп мен кош көңүл боло албаймын. Эгер Баткендин бир чекеси бир нерсе болгон болсо, ошол келип Ошко тиет. Кыргызстандын 7 областы, Кыргызстандын 7 мүчөсү. Бир жак колубуз ооруса, калган колдорго албетте таасири тиет. Мына ошондуктан биз кайдыгер карабашыбыз керек. Бүгүнкү азыркы күнүмдүк турмушубуз жакшы, бардыгы жакшы, кээ бирки ишмердүүлүктөр иштери кетип атат. А бирок келечек кандай болот, эч ким буга кепилдик бере албайт. Мен Кыргыз Республикасынын ошондой эле конституциясынын негизиндеги жаран катары, жарандык укугун катары, жеке жаран катары. Ошо Кыргыз Республикасынын жарандык укугунун негизинде бардыңарга сунуш кылам, кайрылуу кыламын. Ошол Бакиев Курманбек Салиевичтин эмгегини баалап бир
келечек үчүн бир аракет кылышыбыз керек. Билбейм бул канчалык деңгээлде ишке ашат. Биз Бакиев Курманбек Салиевичтин Кыргызстанга келүүсүнө канчалык деңгээлде аракет кылсак, Кыргызстандын да ошончолук деңгээлде өзгөрүү болот деген ойдомун. 15 күндүк жашоо, 15 күндүк өмүрүбүздө дагы болгон акыйкаттыкта болгон ишмердүүлүктү баалап, карап коюшубуз керек да. Сырттан карап, баягы эле саясат дегенибиз менен байкабай калбайлы келечегибиздин кандай болушуну.